Бакай ата, Кошой ата. А сен 4 аял бір бәлеға байланып атасың. 30 қойың, 6 үйің бардыр, өте бай болсың. Ал эмне кылды сага азап элеп келди. Жайында айдап жүрөсүң, чөп жыйнап атасың, төлмөл, белекет, төлөкөт. Тапшыра тур жок дегенде жайында. Кошчуга коштогу кел, илим ал. Улуулукка калыптан акча качан болот десе мынтип берилет ааламдан. Акча Кудайга айланган адамдан келип түнөк табат деп. Эмнеге десе, акча жашачы, актай жашачы, акча жашачы кадимкидей. Касиеттүү адамга чоң каражат келет дейт. Бул менин башыман дагы өтүп аткан нерсе. Эртең биз касиетке калыптансак, батыш каражаты менен келип бата алып, ааламдык түшүнүккө өтүп, кутулуп, бизди каржылайт. Ошон үчүн касиеттүүлөрдүн ырыскысы кайыптан дейт. Азыр сиз уюңуз, коюңуз үчүн картошка чөбүңүз үчүн жүрөсүз. Бирок куру убара болуп калышыңыз мүмкүн. Ошого кетирген эмгегиң эртең кайтпай калышы мүмкүн. Себеби кырсыгуунун бир түрү. Мына жерде берилет. Кудай буйругун чүрдүбү? Эми илимге ар түрдүү багыт аркылуу алып келет. Кырсыктырат. Кырсыктын түрлөрүн окуп берейин. Ден соолугунан бирөөлөрдүн ишинен, бактысынан, ырыскысынан, төрөтүнөн, түшүнөн аң сезими жабыркайт. Жинди болуп калбаса дагы жана артта калып калат. Эски түшүнүктө калып калат. Дилине салат, бала чакан кырсыгат, буюм жоготот, малын кырсыгат, пикир келишпестик болот, түрдүү табыгый кырсык болот. Ичкилик себеп болот, турмушунан, мүнөзүнөн, ооматынан, байлыгынан, бийлигинен. Мына, падышалар эмнесинен? Байлыгынан, бийлигинен, пикир келишпестиктен кетти го, кетти. Эчтеке сактаган жок. Милициясы дагы, полициясы болгон красный черный да сактаган жок. Аалам чындык киришкенде мына ушундай жалган бүтөт. Дене мүчөң жарым жанды болуп калат. Сыртыңа жарат чыгышы мүмкүн. Өңүңдө өтө суук көрүнүп баштайт. Колуңан колуңандын берекеси кетет. Себеп чоң чыңдарга да ушар болот. Сөзү угунсуз, өтүмсүз. Кээ бир адамдарга бир көрүнүштөр көрүнөт. Ал кырсыгуу көрүнүш көрдүм дегениң. Үн угулду дегениң да кырсыгуу. Айтор тыныч жашооң бузулат. Бул ылгоо өткөл мезгил экенин билип, өткөлдөн өтүп ал. Пенде болсоң периштелик сыпатка өт. Айбан болсоң адамдык сыпатка өт. Адам болсоң арбайлык сыпатка өт. Айбан эмне? 2 бутта айбан деп ааламдан берилет. Арак ичип эле темтиреп жүрсөң, карта ойносоң, сага караганда бадал бактын пайдасы тийип атат. Көмүр кычкыл газын соруп алып, кычкылтек бөлүп берип атат. Көлөкө түшүрүп атат, көрүк берип атат, мөмө жемиш берип атат. А сен жаман адам, жан дүйнөсү жарды адам, элди чиритип атат, ушагайын кылып атат, артка тартып атат. Эң башкысы адамзаттын убалына калып атат. Убактысын алып атат, энергиясын жеп атат. Өлүм кырсыкка ошол мына башчылар куткарыш керек эле. Ошон үчүн биз башчылыкка ордумду, талапкерлигимди койгонум ушул болгон. Ошондо берилди эле 2011-жылы коюлган деле. Азыр Абдылдаев болбойт, Атамбаев болот. Эмнеге десе, элдин көзү ачыла элек экен, дагы бир көрчү күндөрү бар экен деп. Мына күн өткөн сайын ар тараптан кырсыгып, мезгил өтүп, көз ачылып атат. Элдин. Көрүп турасың, кыйын. Бирок ошону көрүш керек окшойт. Бул ааламдык программа. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер боштондукка чыгалы. Сизге касиет жайгаш үчүн боштондукка чыгыңыз. Сиз кысылып бир рамкада жүрө берсеңиз энергия келбейт, жайгашпайт. Көр пендечиликтен чыгыңыз, эски түшүнүктөн чыгыңыз. Байлык, бийликти коюп туруңуз, ал болор анан. Акыр жагын караңызчы, өлүм жагыңызды, утуш жагыңызды караңызчы. Андан көрөк умирет,
честүү дегендей, келиңиз бір чест үчүн өлөлү, чындык үчүн өлөлү. Атын калат. Уят өлүм жаман. А чындык үчүн азыр өлүп кетпейт адам, утуш гана берет. Жок дегенде, бул кылганың туура эмес деп көчөгө чыгбайт. Ошентип адам Кудайдын ордун аткарып калат. Мына, аны кылба. Бул кылганың туура эмес, бул улуулукка жатпайт. Сенде ал сыпат жок. Көрдүңүзбү? Көрсө адам өзү алам. Адам өзү ал ак. Ал ак адам. Чындык адам өзү Аллах. Анткени Аллахтын кызматын жерде аткарып атат. Ошо сыпат бар. Материя аркылуу аткарып атат. Мына мен акмын. Жатсам аксың деди.